Эже айтсаңыз, бөйрөгүңүз ошо кайсы жылдардан баштап ооруду, анан гемодиализ алып атасыз азыркы учурдачы? Ушул убакка канча жылдан бери? 2 жыл болду да, 2021-жылы 21 июнь күнү түшкөм. Ошо боюнча комада 10 күн жаттым да менчи. Анан ошо бөйрөгүм отказ болуп калыптыр да. Негизи өзүм бир бөйрөгүм жок. Ошо бир бөйрөгүм жок болгон, ошо бир бөйрөк менен жүрчүм да. Ошо бир бөйрөгүм менен ошо эмеге түшүп калдым да, реанимациягачы, комагачы. Анан кийин пересадка кылдырайлык десек, ага доходубуз жок өзүбүздүнчү. Анан ошо элден кайрымдуулук сурап атабыз. Бир бөйрөгүңүздү алдыргансызбы? Бир бөйрөгүм алдыртып койгон. 3 жаш 7 айында алдыртып коюштур да. Гемодиализге жумасына канча жолу барасыз? Канча каражат кетет? 1,5 ай балдарым ташыды, Сокулуктан барып ташып турушту. Ошондо жакшы эле каражат кетти. 13 миңден төлөп атышты, анан кийин 8 миңден төлөп атышты, анан кийин 4-6 миңден төлөп атышты. Анан кийин 1,5 айдан кийин бекерге өттүм да. Азыр ошо маршрутка ташыйт бизди. Витадан алам, Советский Акунбаевадан алам. Ошекте алып атам. Жумасына 3 жолу барам. Донор табылды? Донорум бир эме, 2 донорум бар. Балам деле донор болуп берем деп атат. Анан ошо кыйынчылык болуп атат да, негизичи. Алганда аябай кыйналып келем, бир бөйрөккө нагруз болгон үчүнчү аябай кыйналып келем. Башым көтөрө албай жатып калам. Анан ошо балдарым донор болуп беребиз деп атышат. Бирок донор болгону менен кылдырганга каражатыбыз жок. Анан кийин биз былтырдан бери аракет кыла баштадык. Аракет кылгандан кийин эле эмеге барсак, мени өзү бийиктен кыла албайбыз дешти да. Сахарыңыз да бар экен, жүрөгүңүзгө кеткен кан тамырларыңыз ичкерип кетти, сизди Анталияга деген да менчи. Анан ошо каражатым жок, ошо менен отурабыз, Кудай деп коюп, эмне кыласың. Канча каражат? $25,000 деп айтышкан. Учурда сбор ачылып же болбосо дагы кийинки бирөөлөргө кайрылып, каражаттын аз бөлүгү болсо да топтолдубу? Жок. Бирөө келип биз Анжеликага кайрылганбыз. Анжеликага кайрылганда Алтынбек деген баланы жөнөттү. Анан Анжелика дагы ошо кол көп бошобойт экен, анан дагы эме болуп калды. Ошо Алтынбек деген бала келип, Витадан келип эме тартып кетти. Бирок каражат пока айта элек да, канча болгон эметкен. Ошондо башталгандан тарта эле жумасына 3 жолудан жок, башталгандан тарта убакыт өткөн сайын оорулушуп, бат-баттан ала баштадым. Башталгандан эметкенден баштап 2 жолу барып жүрдүм. Анан азыр бара-бара мача иштебей калат экен да, мачаң эметпей калат экен. Азыр 3 жолу болуп калды да. Мен токтоолдун эмесине көрүнсөм, эмеге өткө таш толуп калыптыр деди да. Өткө таш кылды, өттү алдырбасаң болбойт, срочно деди да. Анан биз срочно эле бияка келдим да, менчи бияка келдик. Бияка келгенден кийин эле бул меники өттөн эмес экен да, көрсө бөйрөктөн экен да. Ошо врачтар айтып калды, 2 жыл мурун эле иштебей жүрүптүр бөйрөгүңүз деп. Креатинин болсо 2700-ге чыгып кеттир да. Анан ошо мен комада жаттым да, 10 күн комада жаттым. Мен билбейм да эчтекени. Анан кийин эметкенен балдарым айтты, инсульт алдым, микроинсульт алдым. 7 ай дегенде анан кичине өзүмө келе баштадым да, мындай бир нерсени эметип калдым да. Мындай сезип, мындай эметипчи. Ошо 7 ай аябай кыйналдым да негизичи. Азыр мисалы эмеге барып келсем, тиги гемодиализге барып келсем, кадимкидей кыйналам, ошо башым көтөрө албай жатам. Анан мени көрүп алып балдарым деле боорого ачыйт окшойт деп ойлодум да, биз деле беребиз бөйрөгүбүздү деп ошентишет да. Анан бирок ага каражатыбыз жок. Анан көрүндүк бейке доктурларга көрүнүп, биз да ушундай кылдырамын десек, кылдырыңыз дейт. Конечно, аппараттага жаткан кыйын эле дедичи. Анан бирок кылдырайлык десек, жанандай болуп атат да. Кымбат эмени сурашып, анан кайра туруп алып, ойлонот экенсиң, ар кандай ойдо ойлойт экенсиң. Кудайдын жашын көрөбүз да деп да калат экенсиң. Өзүңүз жалгыз бой энесиз? Өзүм жалгыз бой энемин. Күйөөм 2008-жылы каза болуп калган. Ошо жалгыз бой менен ушу балдарды чоңойттум. Балдарым мынтип чоңоюп, эми үзүрүн көрөрдө мынтип ооруп калдым. Турабыз ошентип койдум. Ошо кыргыз эли менен ушу жардам сурайт элем. Ушу бир бөйрөк менен аябай кыйналдык. Сиздердин колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Андан башка эмнени сурайсың? Ошо.
көңүл менен ден соолукумду аз тартып отурабыз. Туруп балдарымды аяп кетем. Ушу кыйнабай эле алып кетип калса экен депчи. Айла жок. Эмне кыласың, башка саланы көтөрөт экенсиң, көтөрбөскө айла жок экен. Ошо кыргыз элинен суранат элем ошо. Жардамга муктаж болуп отурабыз. Тип врачтар айтат да, эртерээк кылдырсаңыз өзүңүзгө деле жакшы болот эле депчи. Сизге действительно кыйын деди да. Сахарым көтөрүлөт, жүрөгүм ооруйт ошо. Ошо гемодиализ алып атканда да ошо жүрөгүм калчылдап турат да, монтупчу. Анан көп да анан кетет. Анткени суу көп да. Суу алып барасың, сууну алып бүткөнгө чейин кыйналасың. 4 саат жатасың, ошо 4 саат акшыйып. Эмне болуп кетем, эмне коём деп.